Великая советская культура сегодня все посвящается Джанушу Салиевичу. Ну, скажем, старый волк. Таза түшүнбөгөн бир экенсиң. Мамлекеттик чыккынчылык катары каралат. Мисалы Кыргызстандын жерин Тажикстанга берип салганын айтсак болот. Бирок ошол жасаган иштеринин жоопкерчилигин албай актанып келет. Жогорку кеңештин төрагасы Ахмад Умаров дошу заңы. Кыргыздын жери экендигин Манас далилдеген. Чтобы стать кыргызом, сначала ты должен быть русским. Дүйнө жүзү билим багытында мыкты саясатчыларды, саясий технологдорду, дипломаттарды, коомдук ишмерлерди даярдаш үчүн тарыхтагы лидерлер жана ошондой эле даанышман философторду үлгү катары көрсөтүп тарбиялашат. Мисалы Македонский, Наполеон, Аристотель, Чыңгызхан, Конфуцийге окшогон адамдардын иш аракеттерин айтып шыктандырышат. А бизде алардан ашса ашар, бирок кем калбаган Манасыбыз бар. Дал ошол Манас эпосунан биз туура стратегия түзүү, коммуникация маданиятын, саясий башкаруу, демократиянын баалуулуктары жана гендердик теңдик тууралуу чоң сабаттарга үйрөнсөк болот. Түшүнгөн адамга Манас бул өзү үлгү жана билим. Мына ошол Манас эпосунда лидерлердин жеке мүнөзү кандай болгон? Манастын реалдуу турмушунда өзү чыны менен лидерлик, дипломатиялык, азыркы тил менен айтканда билимдүү, стратег, баатыр эр жүрөк экендигин элге далилдеген үчүн Бакай кошойлор улуу башын кичүү кылып, керек болсо 6 хан баш болуп, керек болсо 40 чоронун ичинде кандай мүнөздөгүлөр болбосун, жыйынтыгында Манастын эрдигин Манас эмес ошолордон аңтаган. Манас эпосундагы баатырлардын жүрүм-турум, адеп, ахлак мүнөзү жана мекенчилдиги кандай болгонун уктуңуздар. Ал эми азыркы атка минерлердин иш аракеттери, лидерлик сапатка дал келеби? Сиздердин тандооңуздар менен биз бул жолу саясатчы Адахан Мадумаровду психолог, юрист жана манасчынын жардамы менен талдап беребиз. Мынол ключпу? Начал. Шуну чапкылаганда ар качан жортулуңуз баягында ийгиликтер менен келсин. О чем я говорю, вы прекрасно поняли. Бакиевдин убагында бийликтеги экинчи адам болуп турган Мадумаров коомчулукка өзүнүн ачуу тили жана ар кимге болгон катуу сындары менен таанылган. Анын мындай аракеттерин кимдир бирөөлөр кызыл тили менен буудай куруйт, иш жүзүнө келгенде эч нерсе жок деп талдаса, айрымдары лидер боло алат деп ишенип жүрүшөт. Ну, скажем, старый волк. Слишком со всеми ругается что-то. Андай деле авторитет деле калган жокпу, наверное, мне кажется. Мындай аябай требовательный киши да. Жогорку кеңеште единственный ушул какшап кечке сүйлөп, ушул требовать эткен киши Адахан Мадумаров да. Бул биздин кыйындарды шымына сегизип сүйлөп жүрөт. Анысы бар Мадумаровдун. Бирок Мадумаров деле ичкен жеген адам да. Мадумаров жок колдойм. Неге? Жөн эле колдогум келбейт ошону. Жакпайт мага. Мадумаров сүйлөгөн сөздөрү кыргыз элдин алкымына тыгылган кылкан деп ойлоймун да. Тиги жакшы эле түрмөгө салып коеюн деди эле. Бирок ал кылкан болуп тыгылып калды да эч кимдин күчүнө жетпей койду. Мадумаров Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдардан бери саясатта кайнап келе жатат. Бирок өлкө оң жагынан кетүү өнүгүү өсүп деле кеткен жок. Буга карабай Мадумаров коомчулуктун колдоосуна ээ болуш үчүн чоң демилгелерди көтөрүп, аны ишке ашыргандарын айтып келет. Могул жигит мектепте окуп жүргөндө менин аткарган ишимдин натыйжасында 1 жыл болсо да бекер тамак ичип калган. Жана ошондой эле Мадумаров эл алдында чыкканда акылдуу сөздөрдү айтып, мыйзамдан сүйлөп өзүн көрсөтө берет дешет. Чын эле анын мындай кооз сөздөрүнө ишенгендер аны лидер катары таанып жүрүшөт. Мындан улам ким тың сүйлөсө эле эл ошолорду ээрчит экен дегенде арзан түшүнүк пайда болду. Ошол себептен Мадумаровдун ким экенин билүү үчүн биз атайын адистер менен бирге талдадык.
обработав. Мадумаровдун 2005-жылдан берки коомчулукка чыккан видеолорун, айткан сөздөрүн, жүрүм турумдарын, ишмердүүлүгүн изилдеп отуруп бир тыянакка келдим. Немец психиатры Карл Леонгард жана Эмилия Кпелиндин изилдөө жумуштарына таянсак, бул адам истероидтик түргө кирет. Бул дегенди өзүнүн сырткы келбети жана жүрүм турумдары менен өзүнө жакшы мамилени бурдургусу келет. Ошол эле учурда тегеректеп турган элдин мактоосуна муктаж. Бир сөз менен айтканда мындайлар эл эмне дейт деп жашашат. Бирок бул анын кемчилиги. Албетте баардыгыбыз эле адамбыз дечи. Коомго керектүү адам болуп, алардын жакшы сөзүнө алынгыбыз келет эмеспи? Бул ошону өздөштүргөн. Дегенибиз бул адам эл мени сүйүш керек, кабыл алыш керек, жакшы көрүш керек деп турат. Бул үчүн алар болгон мүмкүнчүлүгүн жумшашат. Муну психологияда социалдык муктаждык деп коет. Ошонусу бөксө болгон адамдар элге жагынуу менен убара боло беришет. Мадумаров баса белгилеген өзгөчө истероидтик тибине кирет. Башкача айтканда, элдин баары мага көңүл буруусу керек, менин сөзүмдү угуп, көзүмдү караш керек деп турушат. Ал тургай көчөдө кетип баратканда адамдын өзү тууралуу кандай ойдо экени буларга баалуу жана маанилүү. Мындай нерсе көбүнчө сахнаны жакшы көргөн актер же артисттерден кездешет. Булар ошондон мокум уганат. Дүйнө жүзү буга кол чаап, баары сүйүп турса, ага жетиштүү. Өзүн телегейи тегиз адамдай сезет. Ал нерсеге жетүү үчүн булар баарын жасайт. Бирок ошол эле учурда аракеттери өз деле жаман. Анткени коомго терс энергия берет. Как себе, так и окружающим людям. Отличительная черта таких людей, они всегда ищут. Негизи истероидтерди оңой эле айырмаласа болот. Алар жалтырак, жултурактарга жакын болот. Ошол эле учурда өзүнө көңүл бурдуруу үчүн дайыма ачык кийинишет. Муну алар өзүнө көңүл бурдуртуу үчүн жасашат. Булардын дагы бир өзгөчөлүгү өзүнүн элесин кайдан болбосун издей берет. Мисалы, агып турган суудан машиненин айнегине чагылышкан өзүнүн элесин көрүп, оңдоп түздөнө берет. Ошондуктан мунун жанына өзүнө окшогон көйрөң жаштар чогулган. Мадумаровдун видеолорун карап отуруп, бир-эки нерсесин байкай алдым. Кийип турган пиджагынын үстүндөгү чөнтөгүнөн сулуулук үчүн коюлган кызгылт сары түстөгү кагаз же жоолукту көрө алдым. Платок, может быть, это листочек. Бакиевдин тушунда буйрутма адам өлтүрүүлөр күчөгөн. Менмин деген кыргыздын эр азамат жигиттери биринин артынан бири окко учкан. Бир жагынан свет кымбаттап кеткен. Ал тургай уюлдук телефондон алоо десең 60 тыйының кетип турчу. Мына ушунун баары чогулуп отуруп 2010-жылы эл көчөгө чыгып кетет. Апрель окуясында 100гө жакын бала каза болуп шейит кетишет. Натыйжада Бакиевдин кланы угулап өлкөдөн качып кутулат. Андан көп өтпөй эле Мадумаров бүтүн Кыргызстан партиясын түптөп саясатын жүргүзүп келет. Эл менен жолугушууларында Бакиевди кайра Кыргызстанга кайтарып келем деп айтып жүрөт. Мен өткөн жылы апрелден баштап айтып атам. Аскар Акаевичти да, Курманбек Салиевичти да алып келишибиз керек деп айтканмын. Аны уккансыздар сиздер. Мен башкалардан айырмаланып, сиздерди дүркүрөтө кол чаптырып коюп, Бишкекке барганда мен айткан эмесмин, монтаж деп кыйкыра албаймын. Булго мейли дейли. Мадумаровдун дагы бир сөзү апрель баатырларынын туугандарынын кыжырына тийип келет. Анткени ал эл алдына чыгып алып, 7 апрелде каза болгондор баатыр болуп алган деп айткан. Алар бийликти басып алууга аракет кылган болчу. Ошол үчүн алар жоопко тартылышы керек деп кесе айткан. Мыйзамга жооп беришти 7 апрелде баштагандардан башташыбыз керек анда. Анда курал көтөрүп барган 7 апрелдеги баатырлар биринчи соттолсун. Өзгөчө мамлекеттик төңкөрүш учурунда, өзгөчө саясий дестабилдүүлүк учурунда эл чыккан. Элдин арасында курмандар дагы бар. Жаткан жерлери жайлуу болсун, бирок ошолорго карата бир гана норма бар. Эгерде аларга мурда иштеп жаткан президент Алмазбек Атамбаевдин атынан сыйлык кыйгарылса, анда бул президенттин чечими. Ал андай сыйлыктарды бир гана администрация президент аныктай алат. Жана кимдир ким эгерде макулдугу жок болсо, анда сотко берүүгө укугу бар. Бирок бүгүнкү күнгө чейин мен билем, бирөө сотко берген статистика же факт болгон эмес. Эгерде кимдир бирөө ошол ой менен макул эмес болсо, анда сотко бериши мүмкүн, бирок сот аркылуу канчалык далил алат, мен билбейм. Мадумаров спикерлик кызматты аркалап турганда Бакиевдин буйруктарын кынтыксыз аткарып турган дешет. Ошол кезде коңшу мамлекеттерге Кыргыздын жерлерин берип, ратификациясынан өткөрүп берип турган. Кыргыздын бардыгынын чекесине чыйкандай болуп чыккан Акаевдин тушунда сатылбаган, Акаевдин сут түшүндө өтүлбөй өткөнгө уруксат бербегенде эмне үчүн бүгүнкү күндө өткөрүшүбүз керек?
Мисалга казактарга Каркыра жайлоосун, Токмоктун тушун жана Ысык көлдөгү 4 пансионатты өткөрүп берген деп айыптап келишет. Казак-кыргыз чекарасы каралып атканда Масалиев, Исаков, Бектазаров менен жүргөндө биз менен каршы болуп жүргөн Адахан Ак Жол партиясы менен келгенден кийин за берип Каркыра, Көксай, Токмоктун тушу, Маймак бардыгын казактарга өткөрүп берген. Тарыхый документте анын колу турат. Жогорку кеңештин төрагасы Амадмаров деп дошу за берип турат. Көл жегинде 4 анклав бар. 4 анклав Казакстанга өткөрүп 50 гектар жери бар. Бессрочно Казакстанга Назарбаев өткөрүп бергенбиз. Хотя 94-жылы Шеримкул спикер кезде өткөрбөй койгон. Адахан Данияр Үсен өкө шашылыш түрдө кезексиз өткөрүп туруп ошону казактарга өткөрүп берген. Чегара менен кошо бир күндө карашкан. Ал жерде да Мадумаровдун колу турат. Бүгүн Ысык көлдүн жегинде 4 анклав бар, Казакстандын территориясы бар. Ошентип спикер болуп 5 ай иштебей жатып Мадумаров кызматтан алынат. Андан көп өтпөй эле Бакиев аны коопсуздук кеңешинин башчысы кылып дайындайт. Дал ушул кызматты аркалап турганда Мадумаров Баткендеги кыргызга таандык делген тактал элек жерди Тажикстандыкы деп таанып, протоколго кол коюп берген. Башкача айтканда, жердин ээси катары Тажикстанды көрсөтүп, кыргыз тарап ошол жерди пайдалануу үчүн 49 жылга ижарага алган. Бүгүнкү күндө Мадумаров кол койгон протокол көп чырдын башы болуп келет. Тажикстан аны негизги документ катары санап, кыргызга таандык жерди талашып, агрессивдүү кадамдарын көрсөтүп келет. Эми кызык ушул жерде да эмнеге талаштуу жерден бул жер тажиктики да эмес, кыргыздыкы да эмес, бул чечиле элек. Ушул талаштуу жерден Мадумаров ижаранын ээси катары тажиктерди эсептеп, тажик деп эсептеп, ошол жерден 49 жылга ушул жолду өткөнгө ижарага алып жатат. Бул накта кемчон тойдун иши болгон да. Атайлап барып туруп, тажиктин жери арендага 49 жылга алып, бул тажиктин жери деп ал протоколго Мадумаров кол койгон да. Манас кыргызды мекенин чегин сактоодо эң биринчи стратегиялык план катары, Манас негизи эле мамлекет башкарууда стратегиялык план катарында чегараны бекемдеген. Чекти сактаган. Ошого өзгөчө маани берген. Керек болсо 12 жашта Манас Алтайдан Ала Тоого көчүп келгенде Анжиян Наманган Алайды ээлеп жаткан Алооке деген ханга эч кандай күч колдонуу бурушпастан, башкача айтканда куралдуу бир чыр-чатакка барбастан дипломатиялык жол, ошол эле учурда анын баатырдык сүрү, каары, айбаты жана өзүнүн өзгөчө иш билги касиети менен Алооке менен барып жолугуп айтканы бар. Кытайды Манас тим койду, кыргыздын жерин жердөөн Алооке сага ким койду. Бул конгон жерден көчүп, бачымыраак кетип, тез кыргыздын жерин бошотуп кой дегенде, урушуп, уят болбоду, улуктук кылып Алооке ушинтип жолун оңдоду деп, Алооке хан Ала Тоону таштап түндөп көчүп кеткен. Анткени тарыхында Ала Тоо Манас кыргыздын жери экендиги Манас далилдеген. Ошол себептен ал Алтайдан Ала Тоого келгенде душмандарды, жерди душмандардан бошоткон. Демек, душмандар ээлеп алган толугу менен Ала Тоону душмандардан дээрлик толугу менен мына Кошой коргондогу ат башыдагы Кошой атабызды эске албаганда ээлеп алган Ала Тоону душмандардан бошоткон. Ал эми өзү жашап жаткан чекти алакандай жерин дагы Манас берген эмес. Во время подписания, например, договора между Кыргызстаном и Тажикистаном. Мисалы Кыргызстандын жерин Тажикстанга берип салганын айтсак болот. Алганы эмес, Казакстанга да бериптир. Бирок ошол жасаган иштеринин жоопкерчилигин албай актанып келет. Бирок канчалык актанбасын окшошпой жатат. Айтор күлкүңдү келтирген учурлары көп.
Мадумаров негизи өзүмчүл, менсинген адамдарды эл жаман көрөрүн жакшы билет. Бирок өзүн сооротуп, ал менин маселем эмес деп коет. Элдин ою менен эсептешпейт. Ит үрө берет, кербен жүрө берет деген принципте жашайт. Ушундай философия менен жашап калат. Ал эми трибунага чыгып өзүн акылдуу, айкөл адам көрсөтүп жатат. Көйгөйдү чечкендин ордуна мен айтканмын, силерге ушундай болорун деп таңуулай берет экен. Кылмышты кылып коюп, из калтырбай кеткендер ушундай болот. Мисалы Пилат сыяктуу эле. Эми бул жоопкерчиликти алып, чечкендин ордуна демилгечи болуп, сунуш айткан киши болуп туруп алат экен. Бирок ошентип атып аягында маселени чечип аткан адамга көз каранды болуп калат. Ага өзү деле макул. Кыскасы демилге сунуш айтымыш болуп, оокат кылып жүрө берет. Тили менен жашаганды жакшы көрөт экен. Тили менен жер шыпырып да жиберет экен. Иш жүзүнө келгенде башкага жоопкерчиликти артып коюп, таптырбай кетет. Умыть руки, как умыл руки в свое время Пилат. Негизи коопсуздук кеңешинин секретары бул президенттин жардамчысы деп кабыл алынчу 2017 жылга чейин. Бир гана 2017 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин коопсуздук кеңешинин секретариаты кантип иштөө боюнча, анын ишмердүүлүгүн мыйзамдын негизинде контроль кылуу боюнча, көзөмөл кылуу боюнча профилдүү мыйзам кабыл алынган. Ошол мыйзам өзгөчө өзгөрүүлөрдү көрсөтүлүп келип атат. Буга чейин коопсуздук кеңешинин секретары администрация президенттин бир адиси болчу. Анга карата президенттин жарлыгы бар эле, президенттин жарлыгы менен ыйгарым укуктары аныкталчу. Ошондуктан Адахан Мадумаров ал учурда саясий эрки жок болчу. Бардык иш-чаралар Адахан Мадумаров тарабынан жасалган. Бул ошол учурдагы иштеген президенттин эрки жана президенттин чечими деп санасак болот. Мадумаров коопсуздук кеңешинин башчысы болуп турган убакта, эгер кайсы бир адам мага келип, ушул кызматты менден да эки эселеп жакшы аткармакмын десе, ошол кишинин колунан кармап президентке киргизип, мына ушул киши мага карагандай ишти алда канча алгылыктуу жасайт экен деп айтмакмын деген. Андан көп өтпөй эле Мадумаровго Каныбек Абдыкадыров деген билимдүү тажрыйбалуу адам кат жолдойт. Тагыраагы Мадумаровдон мамлекеттик катчы кызматын тапшырып берүүсүн өтүнүп, ошол даражалуу кызматка өзү татыктуу экенин айтып кайрылат. Бирок буга жооп болбоптур. Эмнени сүйлөсө адам идеалдуу болушу мүмкүн эмес албетте. Кемчилиги менен болсо да сөзсүз аны аткарыш керек. Жөн эле айтып койгон Манастын сапатында болгон эмес. Жөн эле айтып өзү кылбай койгон болгон эмес. Манас айткан 6 айдан келатканда кыйнабайм эчкиңерди деген, демократия деп коет, кыйнабайм эчкиңерди. Кары картаң калам дегендериңер калгыла деген 6 айда. Мен менен макулмун, ала тоого барам дегениңер көчөсүңөр деген. Барыңар кеттик бас. 6 жаштагы баладан 60 жаштагы, 9 жаштагы баладан 90 жаштагы чалга чейин барасыңар деген эмес. Демократия бул. Демократия. Элдин пикирин сыйлообу? Сыйлоо. Ошону кайра иш жүзүндө эмне болду? Аткардыбы? Аткарды. Эч кимди кыйнаган жок. Ошо сыяктуу эле бардык маселеде Манас эмне сүйлөсө, ошону аткарган. Дээрлик бардыгы. Истерой часто говорит неправду. Булар чындыкты айтпайт, көп учурда калп айтат. Анткени өзүнө жарашыктуу кылып, жаратып алган образын жоготуп алуудан коркот. Башкача айтканда бетин ачып алыштан тайсалдайт. Башкалардан сурай берет, мен кандаймын деп. Булардын трагедиясы өзүмчүлдүгү. Истероид сиздин ак көңүл экениңизди билип калса, анда сизден болушунча жакшы сөздөрдү суруп чыкканга аракет кылат. Ошондо гана алар гармонияда болуп жыргай алышат. Истероид адамдар башкалардын жаман сөзүнө калгандан коркот. Публичный истероидтер критика кылуучу образды өздөрүнө түзүп алат. Бирок алардын мындайын эч ким сүйө бербейт. Анткени калп эле бир нерсеге күйгөн киши боло беришет. Анан да булар боло элек нерсени алдын ала божомолдоп сого берет. Муну эмнеге жасайт? Анткени коомчулукка керектүү экенин көрсөткүсү келет. Албетте, коомго да ушундай адамдар керек. Көз ачыктай боло бергени кээ бирөөлөргө жагат. Вопреки тому. Баса, саясатчы Адахан Мадумаров президенттик башкарууну самагандардын бири. Башкача айтканда авторитардык режимди каалайт. Демократиялык баалуулуктарды артка коюп, темирдей тартип орнотом. Сталиндин режиминдей диктатордук башкаруу керек деп жүрөт. Океан ар жагындагы демократиялык принциптер мамлекетти жок кылат.
келсе деген идеяны айтып атасыз. Күчтүү президенттик бийлик болуш керек. Каккан казыктай тартипти орнотуш керек. Манаста негизи демократиялуу башкаруу болгон. Манас өзү чечимдерди, негизги чечимдердин жыйынтыгын өзү кабыл алганы менен ал чечимдер эмненин негизинде дегенде элдин элден тышкары аксакалдардан тышкары өзүнүн жанында 40 чоронун ар биринин пикиринин негизинде чечим кабыл алган. Бул не? Бул ошо 40 чоронун 40-нын 40 башкача мүнөзү болгон дейт. 40-нын 40 башкача кыялы болгон. Ошонун баарын көтөрүп, ошонун баарынын айткандарын угуп, анын аягында өзүнүн калыс адилет чечимин чыгарган. Ошон үчүн айтылган жанагы үрбүнү баштан ары чабып ийгенде, манас деп койсо барбай атчыт экенсиң, чалы үйлөгөн чанаштай дардай атчыт экенсиң деп бир эле аксакал журт башчысын шүкө отургузуп койгон. А манас ошого эт бышым эңгилеп отуруп берди деп атпайбы? Чтобы стать кыргызом, сначала ты должен быть русским. Ушул жерден айта кетели, Мадумаров Россиянын кайсы бир телеканалына интервью берип жатып, Россия менен Кыргызстандын ортосундагы мамилени жакшыртып эмес, калыбына келтириш керек дептир. Бул менен ал кайра СССРге кайтып, Россиянын курамына киребиз деп кыйытып айткан дешет саясатчылар. Что касается кыргызско-российских отношений, ничего не надо выдумывать, придумывать. Какая разница между реставрацией и восстановлением? Реставрирует, исходя из сегодняшнего понимания, а восстанавливать то, что было в оригинале. Я бы очень сильно хотел именно восстановления в оригинале. Есть ли возможность для этого? Колоссальная возможность есть. Самое главное, есть ли желание граждан Кыргызской Республики восстанавливать эти связи? Я однозначно отвечаю «да». 1000 раз говорю «да». Интервью, которое он дал Первому российскому национальному каналу 11. Мадумаровду изилдеп жатып, ал киши Россия менен Кыргызстандын ортосунда карым-катнашты жайга келтирген лоббист катары көрүндү. Анысын өзү деле жашырбайт экен. 2020 жылдын 11 ноябрында Россиянын ОРТ каналына берген интервьюсунда бул Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы жакшы мамиле болушу керек деп айтыптыр. Ошол интервьюсунда Россия менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы мамилени жакшыртуу эмес, калыбына келтириш керек дептир. Башкача айтканда, Советтер Союзун жандандырыш керек дегенди айткан. Кыргызстанды көз карандысыз, өнүккөн мамлекет кылып өнүктүрүү эмес, тескерисинче орустардын карамагына алып барып киргизип койгусу келген идеология менен жашайт экен Мадумаров. Жада калса ал идеясын жашырбайт экен. Ал орустарды мындай арыстан мүнөз, күчтүү, кыйын, жеңилгис көрүп алган. Ошондуктан ал баардык жоопкерчиликти орустарга бергиси келет. Өзү кайсы бир жерди башкарып, кожоюндун буйругун кынтыксыз аткарып тургусу келет. Мындан ал кумарланат. И он принципиально настаивал на понятии восстановления. Кыргыз Республикасы 1991 жылы 31 августта суверендүү, эгемендүү, демократиялык укуктук статусту алганбыз. Ошондон бери өзүбүздүн бардык мамлекеттик символикабыз, элибиз жана андан сырткары территориалдык биримдүүлүгүбүз бар. Кайсыл гана учурда Кыргыз Республикасынын суверендүүлүгүнө дал келбей турган, эгерде саясатчылар тарабынан өзгөчө саясий агитация кампаниялары жүргүзүлсө, бунун бардыгы мамлекеттик чыккынчылык катары каралат. Бул биринчиден. Экинчиден, саясатчылар көп учурларда эмоционалдык өздөрүнүн ойлорун билдире алышы мүмкүн. Бирок эч качан мамлекеттин кызыкчылыгына бүгүнкү күндө жазылган конституция жана мамлекеттик стратегиялык программдык документтерге каршы келбеш керек. Ошондуктан бардык каршы келген нормалар, мамлекеттин суверендүүлүгүнө шек келтирген нормалар бул мамлекеттик чыккынчылык деп каралат. Айткан нерсесин кайра башкача кылып, кызыкчылыктарга байланыштуу өзгөртүү бул адамдын туруксуз позициясын билдирет да. Манаста ушулар боюнча мындай олуттуу айта берет же сөзүнөн кайта берет деген сыяктуу, же болбосо кызыкчылыктар менен гана иш кылат деген сыяктуу нерсе дээрлик жок. Манаста
ошол айтканы үчүн өлүмгө башын сайган учурлар болгон. Адам бир нерсени айтып атканда кызыкчылыктары менен эмес, реалдуу өзүнүн көз карашын билдиргенди үйрөнүш керек. Ал кандай болбосун, коркпостон, кошомат кылбастан, тайсалдабастан так айтканды үйрөнүш керек. Кыргыздын мүнөзүндө өзү ошондой. Ошол эле учурда ошол нерсени өзү сакташ керек. Бүгүн мен мондай позицияны айтып атамбы? Өзүм ошону сакташым керек. Негизи Адахан Мадумаров журналистика тармагында иштеп кеткен. Айрым жерлерде журналист болгонмун деп сыймыктанып айтып калат. Бирок журналисттерге ачык эмес. Алардын суроосуна кынтык издеп, өзүн акылдуу көрсөткүсү келе берет. Суроого суроо менен жооп берип, кекетип, мокотконго чейин барат. Анда эмесе маегибизди баштай берели. Сизден бир эле өтүнүч, биздин суроолорубузга кайра суроо менен кайрылбай, жоопту кыска нуска берсеңиз, сүйлөшүп алалы башында. Эгер суроолор так берилсе. Жарайт. Билесизби, саясатта оңчулдар, солчулдар бар. Билебиз. Эмне менен айырмаланат? Мен башында өтүнгөм, бизге суроо бербейли, сиз суроого жооп берсеңиз өтүнүч. Бир нерсени түшүнбөсөң, суроо бергенден кийин жооп бер. Агай, бир нерсени айтып болчу агай. Бул жер сиздин маалымат катчыңыз кече чалышкан. Пресс-конференция болду. Ким чалды? Ким чалды? Азын номер билебиз. Бер, ким чалды? Айтты Адахан Кимсенбаевич Баткендеги окуялар боюнча жана азыркы саясий кырдаалдар боюнча маалымат жыйып берет деп. Ошону берип атпайбы? Бирок бүгүнкү күндө агай биз көрүп атабыз. Бул жакта жергиликтүү тургундар чакырыпсыз. Мен чакырган, бир кишини чакырган жокмун. Эже да жүрөт, бул эжелер да жүрөт. Ар бир журналист суроо берген сайын келип сөзгө кычылып эме кылышып атат. Агай, сиз бул жыйыныңызды Баткенге же өзүңүздүн кабинетиңизде өткөрбөйсүзбү агай? Анне маалымат жыйынын аралаштырып атасыз булар. Акырын эмоция калтырбайсыз. Анан кийин чыккынчы, мен мыктынчы деп чыгарасың. Чоң жигит. Мен маалымат жыйынга келдим. Некісті? Эми кайдан болсо дагы жөн койгула да. Жөн койгула. Уважали, признавали. Мындай типтеги адамдардын элдер менен мамиле түзүүсү жеңил болот. Эгер кимдир бирөөнүн көңүлүн бурдургусу келсе, үнүн бийик чыгарып, колдорун жаңсап, активный боло баштайт. Колдору менен жаңсап сүйлөгөндү булар жакшы өздөштүргөн. Бул менен ал өзүн жакшы жактан көрсөткүсү келет. Ал тургай сүйлөп аткан адамдын сөзүн бөлүп, жарып, ага сөз бербей коет. Анын баарын эмнеге жасайт? Анткени ошол жерден да жакшы жагынан көрүнүп калгысы келет. Башы менен ары буруп, бери буруп, көпчүлүктү өзүнө бурдургусу да келе берет. Албетте, бул кийин эле чыккан мүнөз эмес, кичинесинен калган. Истероидтик түргө көбүнчө аялдар кирет. Эмне үчүн эркектер истероидтик типке айланып калат? Анткени аял кишиден тарбия алган адам ошондой болуп калат. Мисалы, эжесиби, апасыбы, же чоң апасыбы ошолорду туурап калышат. Бир сөз менен айтканда, бул адамда аялдык сапаттар көп болот. Он общается ежедневно. Ал Тургай Бакиевдин тушундагы журналисттердин өлүмү боюнча мындай деген жайы бар экен. Бардык өлкөлөрдө журналисттер атылып жатышат. Россияда, Казакстанда жана Өзбекстанда. Бир гана Кыргызстан муну оор кабылдап алган. Журналисттер өлсө эмне экен? Депутат, саясатчылар деле атылып жатат да. Журналисттер эле ызы-чуу чыгарып жатып калышат деп айткан. Мадумаров тарабынан айтылган бул сөздөр канчалык түрдө бүгүнкү күндө өзүнүн айткан ошол сөзүнө ишенет? Бул чоң суроо. Экинчиден, ар бир маселе эмес, бир жөнөкөй жаран өткөн учурда дагы кесибин санабай айтканыбызда бул чоң жоготуу. Эң башынан бул учурда жок дегенде ушул учурда сындоо болбош керек эле. Экинчиден, журналист бул өзгөчө бир рисковый кесип деп атап койсок болот. Тоокелчилиги чоң бир кесиптин түрү. Ошондуктан журналисттерге карата дайыма мамлекет тарабынан, жарандык коом тарабынан, өзгөчө саясатчылар тарабынан колдоо көрсөтүлүш керек. Ар бир факт, ар бир инцидент индивидуалдуу түрдө каралыш керек. Эч бир нерсеге биз көз жумуп коюуга укугубуз жок. Вот его высказывание по поводу убийств журналистов
Мадымаров тайманбаган кайраттуу адам эмес. Ал эч качан лидер боло албайт. Ал болгону жогоруда айткандай жүрүм туруму менен моокуму канат. Баланы деле кичине кезинен мактап, жактап, сыйлыктарды берип турсаң, ал ошондой калыптанат. Истираиттер кандайдыр бир жыйынтык чыгарам дебейт. Алар мактоо алуу үчүн гана жасайт. Өзүн керектүү көрсөткүсү келет. Мындай мүнөздөгү адамдар аябай ташпоор болот. Буга эмне далил? Анын буга чейин журналисттер тууралуу айтканы далил. Дүйнөдө деле журналисттерди атып өлтүрүп жатышат деген. Өлсө бир журналист өлдү деген. Муну менен ал өзүнүн уятсыз, мыйзамды сыйлабаган адам экенин көрсөтүп жатат. Бул айтып жатат, баш кесмек бар, тил кесмек жок деп. Бул сөзү менен ал эмнени айткысы келди? Тилин кесип отурабызбы? Башын кесип салдык деп жатат. Бул макалды өзүндө ыңгайлаштырып алып жатпайбы? Минтип айткан сөзүнө мен аябай таң бердим. Кандай ташпоор адам экенине. Баш кесмек бар, тыл кесмек жок. То есть он же переводит. Можно голову отрубить, но никто не имеет права отрезать язык. Свободу не дают. Свободу добиваются. И давайте, нам надо еще добиться свободы. Давайте добьемся этой свободы вместе. Сила в единстве и в разнообразии. Спасибо. Карактай манжудан бул коңгурбай жоголбойт, бул коңгурбай өлбөсө кыямат жүзүн көрбөсө. Манас кыргыздын гана кишин коңолбойт. Мен этким манас экенсиң албас болдуң, тилимдин алгыра кармап алгандан атайын сизге жүгүрдүм алгыра кайта бергенде. Ой арстаным гана сенден түңүлдүм. Урматтуу көрөрман, сиздердин суранычыңыздар менен биз жогоруда 30 жылдан бери саясатта келе жаткан адамды алып чыктык. Адистердин тыянагына таянып, ал адамды кандай экенин ачып берүүгө аракет кылдык. Материал боюнча ой пикириңиз болсо комментарий калтырсаңыз болот. И баса келерки эфирге кайсы саясатчыны алып чыгабыз, аны сиз чечесиз. Көпчүлүк кимди көрсөтсө ошол адамдын үстүндө иштейбиз. Ушул жерден дагы бир нерсеге көңүлүңүздөрдү бургум келет. Биздин команда коррупциялык схемалардын бетин ачып чындыкты айтканы үчүн бийлик тараптан буттоосуулар болуп келет. Ошол эле Мбанк жана Элсонго окшогон эсеп кысаптарыбызды жаап салышкан. Буга байланыштуу биз Patreon'дон колдоо эсебин ачканбыз. Сиз кимдин ким экени долбоору улансын десеңиз, анда Patreon'го жазылып өз көмөгүңүздү көрсөтсөңүз болот. Кантип кошулуу керектиги боюнча маалыматтарды шилтемеге таштап коебуз.